Гүлайым Балтабаева 9 март күнү көз жарып уулду болгон. Төрөтканада баланын ден соолугу жакшы жана кемчиликсиз болуп төрөлгөн. Бала жытына тойбой турган үй бүлө 2016 жылдын 1 апрелинде сыркоолоп калган баласын Самаркандек жалпы дарыгерлер борборуна алып келишкен. Бирок ымыркай 23 күндүгүндө дарыгердин колунда каза болгон. Уктагандан кийин да кайра эле ыйлады. Саат 12 болду. 12де врачка алып бардык. Врачка алып барсак, капельницалар жасагыла деди. Ошо капельницалар жасадык. 2 саат жакшы уктады. 2 сааттан кийин да кайра эле ошо ыйлап. Скорый менен Баткенге алып баргыла деди. Баткенге жетпедик. Кайра эле алып келдик анан. Жаны жок кылып. Ымыркайдын атасы Алмазбек Эгемов аталган оорукананын дарыгерлери өз убагында чара көрүшкөндө мындай болбойт эле деген пикирде. Медайымдын жумуш ордунда жоктугунан оорукчан баласын убагында ооруканага жаткыра албай калган. Бул жерде медсестра жок болгон биринчиден. Анан экинчиден санитаркасын коюп кеткен экен. 2 жолу келген. Келсем вызовга кетти деп мен сулакалыктан алдап, ошентип мага сөз кайтарып, могу жерде 15 минутча экөөбүз тартпашып турганбыз. Менин балама биринчи жардам көрсөтпөстөн булар менен метрге требут этип, анан тапочка алып келгиле деп ошентип эме кылган. Мен иштикем дегеним жок, только эле милдетимди аткарып эле домашний, сен домашний алып келесиң, мен бу келинчең жаткызып турам, домашний алып келесиң деген эле мен бар ошол, башка иштеке дегеним жок. 15 минут ошо домашний алып келип бересиң деп эле турдуңузбу? Ошентип эле койдум, анан жаткызбай турдуңуз. Жок, ошентип коюп эле анан жаткызайын, же ылгыраак жерге киргизейин же бияка анан палатаны көргөзүп палатага жаткыздым. Ошол күнү Айнура Элчибекованын кезеги болгон. Бирок бул медайым айылдаштарынын сүмөлөк даярдоосуна кол кабыш кылганы жумушун таштап кетип калган. Ошентип Зулкумар Ашырованын телефон чалуусунан кийин гана келип, дарыгердин жолдомосу боюнча караган. Бирок убакыт кеч болуп калгандыктан баланын ден соолугу өтө оорлошуп кеткен. Бул деле менче ушул баланын ден соолугуна же болбосо ошону кичине жардам беришке кечигип аракет кылынды. Эми бул баланын өлүмү биздин деле ушул медсестранын экинчи жактан кеч алып келгендиктен, анан баланын жаш болгондуктун эсебинен болушу мүмкүн. Эми бул жерде биздин деле күнөөлөрүбүз бар деп эсептейм. 40 чакырым жерден район борборуна чейин алып келген тез жардамдын кызматкери Акылай Каратаева да эч кандай чара көргөн эмес. Ал эми Айнура Элчибекова жумуш убактысында сүмөлөк бышырып жүргөн. Мына ушундай өмүр сакчыларынын аракетсиздигинен улам бир ымыркай жарык дүйнө менен кош айтышкан. Не үчүн эртерээк алып келбедиңер? Сен не жардам көрсөттүң? Сен баланы өлтүрүп алып келдиң деп жана тез жардам медсестрасы эчтеке кыла алган жок. Даже сөз сүйлөй алган жок да. Сен не жардам кылдың? Биринчи жардам неге сен көрсөтпөдүң десе, мунчук албай келди. Алдыда отуруп келдиң десе, алдыда отуруп келдим. Бул окуя боюнча башкы дарыгер медайым Айнура Элчибековага чара көрөрүн жана жумуштан кетирерин билдирди. Ал эми Айнура Элчибекованын пикирин укканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кандай болгон күндө да адам өмүрүн сактоого Гиппократтын антын берген өмүр сакчыларынын шалаакы мамилеси ак халатчандардын беделине так түшүрүп отурат. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.